Салам достор, барыңыздарга. Бүгүн сиздерге үй шартында жасалчу коржиктердин рецептин сунуштайм. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жасалуу жолу чындыгында оңой жана бат жасалат. Керектелүүчү азыктардын тизмесин төмөнгө описанияга жазып калтырам. Эң алгач ысык сүткө шекер жана ванильный сахар кошуп, бирдей масса болгуча жакшылап аралаштырып алабыз. Үй температурасындагы жумшак сары майга 2 жумуртка кошуп аралаштырабыз. Жумуртканын бирөөсүнүн сарысын алып коебуз. Эки суюк массаны бириктирип аралаштырабыз. Унга разрыхлитель кошуп аралаштырып, акырындан ун салып отуруп, жумшак, колго жабыша турган камыр жасап алабыз. Камырды кол менен жасоонун эч кандай кереги жок. Жөн гана кашыктын же болбосо лопатканын жардамында жасап алсаңыздар болот. Камырды пакетке салып, 30 мүнөткө морозильникке салып коебуз. Камырды 1 сантиметрден бир аз жукарак кылып жайып чыгабыз дагы. Атайын форманын жардамында же болбосо ушундай кружканын жардамы менен коржиктерди кесип алабыз. Бетин жумуртканын сарысы менен сүйкөп чыгабыз. Вилканын жардамы менен сүрөт тартып чыгабыз. Кызып турган духовкада 12-13 мүнөттө 180 градуста бышырып алабыз. Коржиктер даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Эгер видео жакса, каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз.